Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы робототехникага киришүү жана негизги каражаттар. Ал эми сабагыбыздын максаты робототехниканын негиздерин окуп үйрөнүү менен робот деген эмне экенин түшүнөсүңөр, роботтордун түрлөрүн жана аларды колдонуу тармактарын карап чыгабыз, адамзаттын техникалык жетишкендиктери менен таанышабыз. Анда эмесе балдар, ребусты чечмелегиле. Бул жерде 5 сүрөт турат. 5 сүрөттүн аркасында биздин сабагыбызга байланыштуу бир сөз катылган. Ошол сөздү ребусту чечмелейбиз балдар. Ар бир сүрөттүн баш тамгасы менен биздин аркасында катылган сөз келип чыгат. Ойлонобуз. Ойлонууга 5 секунд балдар. Эгерде баарыңар тең бул жердеги робот деген сөз экенин тапсаңар, анда азаматсыңар балдар. Эми робот деген эмне балдар? Робот бул тирүү организмдин принцибинде жасалган автоматтык түзүлүш. Робот алдын ала киргизилген программа менен аракеттенет. Сырткы дүйнө жөнүндөгү маалыматты робот кабыл алгычтардын жардамында алат. Ошону менен бирге робот оператор менен байланышта болушу же автономдуу түрдө аракеттениши мүмкүн. Робот сөзүн 1920-жылы чех жазуучусу Карел Чапек ойлоп табып, өзүнүн илимий фантастикалык пьесасында биринчи колдонгон. Ал эми робототехника деген эмне? Робототехника бул автоматташтырылган техникалык системаларды иштеп чыгуу менен алектенген колдонмо прикладдык илим. Робототехника автоматташтыруу тармагында техникалык билимдерге ээ болуунун биринчи тепкичи. Ал электроника, механика, информатика, радиотехника илимдери менен түзө-түз байланышта. Робототехниканын түрлөрү бул курулуштук, өндүрүштүк, авиациялык, турмуштук, экстремалдык, аскердик, космостук, суу астындагы болуп бөлүнөт. Роботторду башкаруу системалары бул программалык башкаруу. Бул системадагы эң жөнөкөй тиби. Өндүрүштүк объекттерде манипуляторлорду башкаруу үчүн колдонулат. Мындай роботтордо сенсордук бөлүгү жок. Бардык аракеттер так бекитилген жана улам кайталанып турат. Адаптивдүү башкаруу бул сенсордук бөлүгү менен камсыздалган. Сенсорлор аркылуу берилген сигналдар анализделет жана кыйындыкка жараша андан аркы аракеттер кийинки стадияга өтүү аракети жөнүндө чечим кабыл алынат. Интеллектуалдык башкаруу. Интеллектуалдык башкаруу ыкмасы жасалма интеллект методунда негизделген. Адамдын катышуусу менен башкаруу. Мындай роботтун мисалы катарында аралыктан башкаруусу менен миналарды зыянсыздандыруучу аппараттарды мисал кылып айтсак болот. Роботтордун классы. Роботтордун классы экиге бөлүнөт. Манипуляциялык жана мобилдик болуп. Манипуляциялык роботтордун классына булар өз кезегинде стационардык жана кыймылдагы болуп бөлүнүшөт. Манипуляциялык роботтор бул бир нече кыймылдык таражага ээ болгон манипулятор түрүндөгү аткаруучу түзүлүштөн жана программалык башкаруу түзүлүшүнөн турган автоматтык машиналар. Мобилдик өз кезегинде дөңгөлөктүү, кадамдоочу жана гусеницалуу деп бөлүнөт. Андан тышкары көргөлөөчү, сүзүүчү, учуучу түрлөрү да бар. Мобилдик робот автоматтык башкаруучу иштеткичи менен кыймылдуу шассиге ээ болгон автоматтык машина болуп эсептелет. Роботтордун классындагы манипуляциялык. Бул манипуляциялык роботтор көбүнчө өндүрүштө пайдаланылат. Өзүңөр көрүп тургандай, машина чыгаруучу заводдордо, ар кандай фабрика, заводдордо пайдаланылган роботторду биз манипуляциялык роботтордун классына киргизет экенбиз. Мобилдик роботтордун классына кирген бул дөңгөлөктүү, баскан, чынжырлуу, бул автоматтык машиналар, автоматтык түрдө башкаруучу иштеткичтери бар. Булар дагы сойлогон, сүзгөн, учкан роботтор дагы кирет. Роботтун компоненттери. Иштеткичтер бул роботтордун булчуңдары болуп эсептелет. Учурда иштеткичтердеги эң популярдуу кыймылдаткычтар электрдик, бирок башкалары химиялык заттар жеткызылган абада колдонулат. Биз айтып кеттик, иштеткичтер бул роботтордун булчуңдары деп. Турактуу токтун кыймылдаткычтары. Азыркы учурда көп роботтор бир нече түргө бөлүнгөн электр кыймылдаткычтарын колдонушат. Бул жердеги биринчи сүрөттө көрүп турасыңар.
Экинчи кадамдык электр кыймылдаткычтары. Контроллердин башкаруусу менен белгилүү бурчка кадам менен кайрылат. Бул жерде көрүп турасыңар сүрөттөрүн, экинчи сүрөттү. Үчүнчү пьезо кыймылдаткычтар. Мындай кыймылдаткычтардын артыкчылыктары болуп, алардын өлчөмүнө тең келбеген жогорку нанометр деп чечилиши, ылдамдыгы жана кубаттуулугу эсептелет. Бул жердеги 3-4 сүрөттөрдү мисал катары карасак болот. Аба булчуңдары тартуу күчүн камсыз кылуу үчүн жөнөкөй бирок кубаттуу түзүлүш. Бул жердеги эң биринчи сүрөттү мисал кылабыз. Электроактивдүү полимерлер бул электр стимуляцияга жооп катары формасын өзгөрткөн пластмассалардын түрү. Алар ийрилип, чоюлууга же кыскарууга конструкцияланышы мүмкүн. Бул жердеги экинчи сүрөттү мисал катары карап көрсөңөр болот балдар. Эластикалык нанотүтүктөр. Адамдын бицепси диаметри 8 мм болгон ушундай материалдын түтүгү менен алмаштырыла алат. Келечекте мындай компакттуу булчуңдар роботторго адамдан ашып жана аны аттап өтүүсүнө мүмкүндүк берет. Бул жерде заманбап роботторду көрүп турасыңар балдар. Бул жерде кухняда тамак жасаган робот, кылгыяк черткен робот, ар кандай өндүрүштөрдө пайдаланылган роботторду көрүп турасыңар балдар. Ал эми сабакты жыйынтыктоо үчүн балдар биз азыр силер менен Learning Jobs сайтында сабагыбызды жыйынтыктайлы балдар. Learning Jobs сайтында жыйынтыктайбыз. Ал үчүн биз бул сайтка кирели. Бул жерде көрүп турасыңар, тандагыла дейт. Бул жердеги сүрөттөр роботтордун кайсы түрүнө кирет дейт. Бул жерде эң биринчи сүрөттү көрүп турасыңар балдар. Бул аскердик роботторго киреби, же үй тиричилик роботуна киреби, же өнөр жай роботуна киреби балдар. Аскердик роботторго кирдиребиз. Бул жерде да аскердик роботторго кирдиребиз. Бул өнөр жай роботуна кирдиребиз. Үй тиричилик роботуна киргизебиз. Өнөр жай роботуна киргизебиз. Үй тиричилик роботуна киргизебиз. Бул аскердик роботторго киргизебиз. Өндүрүштүк өнөр жай роботуна киргизебиз. Өнөр жай роботуна киргизебиз. Аскердик киргизебиз. Аскердикке киргизебиз. Үй тиричилик роботуна киргизебиз. Өнөр жай роботуна киргизебиз. Эми биз текшерип көрөлү балдар. Демек, азамат сыңары тапшырма туура аткарылды дейт. Демек, биз белгилегендей, роботтордун көптөгөн тармактарда пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү бар экен балдар. Ал эми сабакты жыйынтыктоо үчүн үйгө тапшырма. Интернеттен робототехниканын 3 мыйзамы боюнча маалымат таап келесиңер балдар. Биз баарыбыз Терминатор фильмин көргөнбүз. Бул жердеги башкы каарман Арнольд Шварценеггер ушул мыйзамдардын ичегинде иш алып бардыбы? Айтып бересиңер. Демек, бул жердеги жоопторду жазып, интернеттен таап, жана мага келтиресиңер балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугучакты сак саламатта туруңар балдар.